Акыркы жылдарда аймактарды өнүктүрүүгө басым жасалып, инфраструктураны жакшыртуу колго алынып, башка ар түрдүү тармактардын иши илгерилеп отурат. Мисалга алсак, Өрүктүү айыл аймагында бир топ иштер аткарылды. Айрым шаарлар суктанса боло турган көчөлөрдү жарыктандыруу, объектилердин курулушу, капиталдык оңдоп түзөөлөр жана башка. Өрүктүү айыл аймагында 2019 жылы бир объектинин капиталдык курулушу жүргүзүлүп, 3 объект толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. 2 объектинин долбоорлук сметалык документтери даярдалып, 2 имаратка жылытуу системасы орнотулду. 2 мекеме эмеректер жана компьютерлер менен жабдылып, бир бак тосмолонду. Унааларды техникалык тейлөө боюнча 2 станция ишке кирсе, 2 соода дүкөнү иштеп баштады. 7 көпүрө курулуп, 2 объектиге видео көзөмөл орнотулду. Окуучулар үчүн 3 даана интерактивдүү доска сатып алынды. Бир мекеме интернет булагына туташтырылса, 7 трансформатор орнотулду. Калкты тейлөө боюнча 2 набайкана ишке кирсе, бул жылы 2 жаңы мечит курулду. Бул албетте аткарылган иштердин айрымдары гана. 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында биздин Өрүктүү айыл өкмөтүндө жакшы алгылыктуу иштер болду. Айта кетсек, өкмөттүн имаратында да бардык капиталдык ремонттон өтүп, элдерди калктын жакшы тейлөө максатында бирдиктүү терезе уюштуруп, толугу менен өкмөтүбүз 100% видео көзөмөл орнотулган. Ооба, эшигин көрүп төрүнөт демекчи, айыл өкмөт имаратынын эскилиги жетип, калкка жана анда иштеген кызматкерлерге бир топ ыңгайсыздыктар жаралып келген бул жер азыр таанылгыстай өзгөргөн. Имарат толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп, калкка сапаттуу жана ылдам кызмат көрсөтүү үчүн бирдиктүү терезе уюштурулду. Имарат толугу менен видео көзөмөлгө алынды. Ыйык туткан биздин айылдын өчпөс экен дайым чырагы. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, берекеге толо үйүбүз. Айланайын менин айылым, түбөлүк сага калат сүйүүбүз. Эң элдин көйгөйүн чечүү максатында бир көрүнүктүү иштерди кылсак деп ойлоп атабыз. Мисалы ушу жарыктандыруу, элдердин коопсуздугу үчүн, бул жакта балдарды ойнотуп атканга парктарды куруу максаттарыбыз бар. Акыркы мезгилдерде калктын коопсуздугу да алдыңкы маселелерден болуп калды. Мындай маселени чечүүдө Өрүктүү айылында 3 көчө заманбап жарыктандыруу каражаттары менен жарыктандырылды. Мындан сырткары калктын маданий эс алуусуна шарт түзүү максатында Өрүктүү айылындагы Рыскул Надырбеков атындагы маданият үйү да толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Ошону менен бирге калктын табигат койнунда эс алуусун уюштуруу максатында Өрүктүү айылындагы жаңгак багы тосмолонуп, 2020 жылда эс алуу паркы курулмакчы. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, берекеге толо үйүбүз. Айланайын менин айылым, түбөлүк сага калат сүйүүбүз. Айланайын. Жаштар ынтымактуу, өзүбүздүн айылында футбол ойной турган кичи футбол аянтчалары бар, спорт залдарыбыз бар. Алардын шарттары баары аябай жакшы, заманбап. Жаштарыбыздын баары коомдук иштерге дагы жакшы жардамдарды беришет. Жаштардын өзүнүн фонду бар. Азыр алар дагы спортко өкмөт канча жардам берсе, алар жаштар фонду дагы спорт тармагында жакшы колдоолорду көрсөтүп келатат. Келечек жаштардыкы деген ураан менен айыл аймактын жаштары спорт, маданият, билим берүү, ишкердик чөйрөлөрүндө активдүү аракеттенишип, спорттун бир нече чемпиондорун тарбиялап чыгарууга жетише алышты. Айыл жаштары өз алдынча коомдук фонд түзүшүп, жаштарды колдоо багытында акчалай демөөрчүлүгүн көргөзүп келишет. Айланасын толор курчаган, кайда жүрсөм эстен чыкпаган.
2019 жыл биздин иштерибиздин эң алгылыктуусу дагы бул Орто Токой суу сактагычы Өзбекстандын баласында турган ушул убакка чейин ушул Орто Токой суу сактагычы быйыл 2019 жылы биздин Кыргызстандын балансында өтүп, азыр толугу бойдон документтер такталып атат. Биздин Кудай буйрса Өрүктүү айыл өкмөтүнүн балансына өткөн турат. Ошол жерде 28 гектар жер, андан сырткары 22-50 гектар жер биздин баланс Өрүктүү айыл өкмөтүнүн балансына өтөт. Жаштарды турак жай менен камсыз кылууда дагы ушул Кудай буйрса ушул каналга, Орто Токой суу сактагычына жана Орто Токойдун боюна көптөгөн жаштарыбызга турак жай бергенге дагы мүмкүнчүлүк пайда болот. Орто Токой суу сактагычы 960 гектар жер аянтын ээлеп, кошуна Өзбекстан менен бир нече жолу конфликттин объектиси болуп келген. Акыркы жылдардагы иш-аракеттердин натыйжасында бул объект Кыргызстандын балансына өткөрүлүп, анын ичинде Өрүктүү айыл аймагынын балансына өтүү алдында турат. Суу сактагыч айыл аймагынын балансына өтсө, жаштарга турак жай куруу үчүн жер тилкелерин берүүгө мүмкүнчүлүк жаралмакчы. Өчпөс экен дайым чырагым, ыйык туткан. Айыл чарба багытында болсо Орток бел массивине ушул убакка чейин иштелбей келген жерлерибизге 1000 гектарга чейин жер айдоо аянты, айдалбаган жер аянты кыскартылып, азыр күздүк буудайлар эгилип, сафлер эгилип, арпа эгилип, элибиздин жашообузуна бир өнүгүшүнө дагы бир жакшы салым кошулуп жатат. Дээрлик 20 жыл иштетилбей калган Орток бел массиви кайрадан иштетилип, түрдүү дан өсүмдүктөрү эгилүүдө. Жеринин кайрак экендигине карабастан дыйкандар кут төгүлгөн жерден берекелүү түшүм алышууда. Орто Токой айылында жаңы 75 орунду балдар бакчасы түшүп атат. Андан башка балдар бакчаларында бүт отоплениялар жаңыланып, колунан келишинче жардамдарды аябай атабыз. Азыр дагы Пирматов детсадтын 90 орунду балдар бакчасынын имараты проекти даярдалып, Кудай буйрса ал дагы 2020 жылы ишке ашырганын турабыз. Айыл калкынын саны көбөйүп, балдар бакчасына суроо талап болуп турган чак. Орто Токой айылында 75 орундуу заманбап балдар бакчасы курулуп жатат. Келечекте бул объекти бүтүп калса, Орто Токой Чолоктума айылдарынын наристелери мекендеген куттуу жайга, бейиш жыттанган мекенеге айланмакчы. Ал эми Айтбай Пирматов атындагы балдар бакчасынын 90 орундуу долбоору аяктап, курулуш 2020 жылда башталса, Өрүктүү айылында балдар бакчасына болгон муктаждык чечилмекчи. Береке көт толо үйүбүз, айланайын менин айылым, түбөлүк сага. Жуманазар мектебинде жылытуу системалары орнотулду, баардык 100%. Ошондой эле балдарды ысык тамакка өткөзүүдө буфетти, ашканасын толук 500 000 сомдук толук капиталдык ремонттон өткөздүк. Жана бала бакчаларда да ушундай чоң жардамдарды аябай келип атабыз. Андан дагы элдердин жашоо шартына дагы көңүл буруп, 7 трансформатор жана ошондой эле жаңы электр линияларды тартып, элдин жашоосуна дагы бир жакшы шарттар түзүлүп атат. Билим берүү тармагына да олуттуу көңүл бурулуп, балдардын билим алуусу үчүн интерактивдүү доскалар сатып алынып, балдардын жылуу тамак менен камсыз болуусу үчүн Абдрахман Жуманазаров атындагы орто мектебинин ашканасы толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Андан сырткары биздин быйылкы 2019 жылы сентябрь айына Бешимов орто мектеби ачылып, заманбап мектеп курулуп, андан сырткары быйыл үстү жабык кичи газон салынып, жолдор кеңейтилип, 600 метр асфальт болуп, быйыл дагы 1,5 километр асфальт болуу алдында турат. Өрүктүү сайыл айылына дагы бир жакшы шарттар түзүлүп атат. 2020 жылга Өрүктүү сайыл айылына дагы балдар бакчасын куруу максатыбыз бар. Өзүбүздүн Өрүктүү айылында Пирматов балдар бакчасын баштоо алдында турабыз. Андан сырткары таза суулардын да проекттери чийилип, Кудай буйрса 2020 жылда президентибиз региондорду өнүктүрүү жылы жана балдарды коргоо жылы деп жарыялана байланыштуу. 2020 жылы дагы биздин айылыбызда Кудай буйрса Өрүктүү айыл өкмөтүндө көптөгөн
көптөгөн жакшы жумуштарды баштап алдында турабыз. Өрүктүү сай айылы да 2019-жылы бир топ өнүгүүнүн борборуна айланды десек болот. Анткени өткөн жылда айылда 150 орундуу заманбап 2 кабаттуу мектеп ишке кирди. Алыскы, шарты катаал бул айылда мектеп авариялык акыбалда болуп, окуучуларга жана мугалимдерге билим алуу кооптуу болгон. Ал эми курулган жаңы мектеп билим чордонуна айланып, келечекте эл кызматына жараган улан кыздарды тарбиялап чыгуучу мекемеге айланат деген ишенимдебиз. Ал эми жаштарга спорт тармагына да өзгөчө жаңылык катары үстү жабык кичи футбол аянтчасынын ачылышы болду. Дени сак жашоого үндөгөн бул жер жаштардын футболго болгон ышкысын арттырып, терс көрүнүштөрдөн оолактатты. Мунун баары Өрүктүү сай айылынын жашоочуларынын жолду кеңейтүүгө кошкон салымынын артынан болду десек жаңылышпайбыз. Жолду кеңейтүү менен айылга көптөгөн ийгиликтер кирип келди. Өчпөс экен дайым чырагым, ыйык туткан биздин айылдын, өчпөс экен дайым чырагым, биздин айыл, биздин сүйүүбүз, берекеге толы үйүбүз, айланайын менин айылым. Калктын аялуу катмарын колдоо максатында айыл аймагынын бюджетинен жана бейөкмөт уюмдардын көмөгү менен көптөгөн гуманитардык жардамдар берилип, майрамдарда сый тамак уюштурулуп, аксакалдардын баталары эл жерге кут береке алып келди. Элдин руханий азык алуусу үчүн Өрүктүү жана Орто Токой айылдарында 300 орундуу 2 мечит курулду. Коомду ыйманга үндөгөн мындай жайлардын курулушу көптөгөн адатка айланган көйгөйлөрдөн, динге болгон терс мамиледен арылтат деген ишеним чоң. Ыйыктыгың сенин билемин, дайым таза сага тилегим, алыс жакта иштеп жүрсөм да, сен деп согот дайым жүрөгүм. Айыл жергесин өнүктүрүү менен күчтүү аймак курулуп, күчтүү мамлекеттин тиреги болмокчу. Сен деп согот